Жыйында талкуу жараткан маселе катары балдарга карата зордук зомбулук каралды. Улуттук статистика комитети билдиргендей, Талас облусу боюнча 14 жашка чейинки балдар арасында сурамжылоонун жыйынтыгы 73% балдар ата-энеси жана жакындары тарабынан психологиялык агрессияга кабыларын көрсөткөн. Ал эми Талас шаарында бул боюнча абал кандай? Ата-энелери кээ бир учурларда өздөрүнүн 40 саатка чейинки жоопко тартылып, комиссияда каралып, жазаларын алышып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Алдын алуу иш-чаралары боюнча Талас районунда 29 мектепте, ошол менен Талас шаарында 9 мектептерде байма-бай квартал сайын алдын алуу иштерин жүргүзүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз. Ички иштер бөлүмү, билим берүү бөлүмдөрү менен биргеликте мектептерди кыдырабыз. Ошол эле учурда зорлук зомбулук болуп калган учурда үймө-үйдө кыдырган учурлар болот. Бүгүнкү жыйынга облус боюнча ар тармактын өкүлдөрү катышып, 4 багыттагы изилдөөнүн жыйынтыгы талкууланды. Бул болсо ошол үй чарбалардын демографиялык абалы, үй жашоо турак жай фондусу жөнүндө, андан сырткары 0-дөн 5 жашка чейинки балдар жөнүндө, 15-тен 49-га чейинки аялдардын жашоо деңгээли жөнүндө жана ушундай суроолор камтылган да. Улуттук статистика комитети жылына ноябрь-декабрь айларында ар бир тармакты изилдөө менен байкоо жүргүзүп келет. Бул изилдөөнүн жыйынтыгы менен ошол эле өлкөнүнбү же ошол эле биздин өнөктөштөр же болбосо коомдук уюмдарбы, мамлекеттик органдарбы ушул маалыматтардын жыйынтыгы менен өзүнүн кийинки бир социалдык прогноздорун өсүүгө кандай багытта баратабыз, кандай багыт кылыш керек, жана мен айтып атпадымбы, статистикалык маалыматтарда жок маалыматтар чогултулуп, өзүнүн прогноздорун жасоого мүмкүнчүлүк берет. Андан сырткары туруктуу өнүгүүнүн максаттары бар. Ошол экинин 32 глобалдуу көрсөткүчтөрүн бул изилдөөгө камтылып алынды. Көп нерселер камтылды. Бул өзүнүн жанагы кийинки кадамдарды жасоого бир багыт берчү маалыматтар болуп саналат. Статистиканын негизги жыйынтыгы медицина жана билим берүү болду. Мындай жыйын ар бир облустарда өткөрүлөт. Гүлзада Бакаева, Илхан Арстанбеков, Талас шаары.